күнөөлүү же бул күнөөлүү эмес деп аракет кылып атат. Мындай болбош керек. Бизде сот бар, бизде мамлекет бар. Туура биз Райымбек Матраимовду бүгүнкү күнгө чейин азыр боштондук деп атабыз. Керек болсо ушундай азаттыктан бейөкмөттөрдөн Кыргызстанга боштондук болуш керек болсо. Бул жалган эмес. Азыркы учурда канча аракет кылышты. Азыр бүгүнкү заман ууру. Башка адамды карап туруп бул ууру деп атат. Тескери карап туруп акча алып бул взяточник деп туруп эмне кылып атат. Мындай болбош керек азыркы күндө. Бүгүнкү күнгө чейин силер элсиңер. Бияктан 10 миңден, 15 миңден ашык, Өзгөндөн, Көлдөн, Чүйдөн, Жалалаттан, бар жактан чогултуп келишти. Азыркы күнгө чейин тескери бийлик өзү карап туруп эмне кылыш керек. Чындык силерде муну добушта көрсөттү, шайлоодо көрсөттү. Facebook'ta отырып алып, Twitter'da отырып алып, биз элдине айтабыз деген бул жалган. Бүгүнкү күнгө чейин токтотуш керек. Бузуку журналисттер барды кетиш керек. Керек болсо, азыркы күнгө чейин Райымбек Матраимовдун артынан башка ниеттер менен башкасын өтөбүз. Кыргызстанда тынчтык болбосун деген аракеттер болуп атат. Мындан Кыргызстан келечеги үчүн силер эл дайыма эле баягы до конца деген сөзү болуп калды азыр. Акырына чейин турушубуз керек, өзүңөр билесиңер. Биз бүгүн керек болсо биякта карабайым эл, интеллигенция барды өзү деле түшүнүп турат. Акыбалды заманында да карагыла. Бүгүнкү күндө эртеби кечпи Райымбек Матраимов чыгат. Чындык дагы